Салам достор, кайрадан жолугуп турганыма кубанычтамын. Сабакты баштасак, 4-күү бейсик сабагын баштасак. Бул алдыңкы 3-сабактын жыйынтыгы. Биз жана жерин өзгөртүп көрдүк. Бул жерин өзгөрттүк, бул жерин өзгөрттүк, жана бул жерге меттик. Ана бир текшерип көрөлү. Фамилияңды жаз. Мирбеков, Беков. Атыңды жаз. Мирлан Бек деп коелу. Классыңды жаз. 9-класс. 9. Enter. Сенин фамилияң. Мынакей. Двоеточие. 2 точка. Кош точка. Мирбеков. Сенин атың. Кош точка. Бош орун. Мирланбек. Сен бош орун 9, бош орун 9 сызыкча бош орун класста окуйсуң. Жакшы, мынакей бул программаны жазып бүттүк. Эми муну сактап койсок. 3-сабак деп сактап коелу. Эми жаңы программа түзөлү. Новый. Бүгүн да өтө кызыктуу сабак болот. 4-сабакта силер менен бир мисалды алып иштеп көрөлү. Силер биздин каналга кошулгула, подписацияны баскыла жана лайк баскыла. Көп адамдар көрүш үчүн лайк баскыла. Ошондой эле досторуңарга айткыла, досторуңар да көрсүн, пайдалансын. Пайдасы тийген болсо эгер, мен кубанычтамын. Бүгүн эмнени карайбыз? Даражага көтөрүүнү карайбыз. Даражага көтөрүү. Бир аз кичинекей программа жаздым бул жерде. Кантип даражага көтөрөбүз. Анан айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү дагым SQR ушундай дагым команда бар. Бул деген тамыр ичинде деген мисалдар болот го. Мисал үчүн бул мисалга окшогон тамыр ичинде 9 көйтүү 9-5 деген ушул сыяктуу. Ошону тамыр ичинде дегенди SQR деп жазат экенбиз. Мисал үчүн плюс минустарды жазып көйтүүнү жазып үйрөндүк. Эми тамыр ичинде ушундай болуп жазылат экен. Эми жана программаны иштеп көрсөк. Программаны ачабыз. CLS экранды тазала деп жаздык. А барабар 5. Андан кийин эле даражага көтөрүүнү жазып атабыз да. А5тин даражасы жана 5ти чыгары. 5тин даражасы дегенди Shift 6-ны бассак ушундай белги чыгат, моундай.
Ушул даража дегенди ушундай кылып жазабыз. 5'tin даражасы 5'ti 5'ке көбөйт деген сөзү. Эми print чыгар. 5'tin даражасы 5'tin даражасы канча? Ошону чыгаруу үчүн жаздым. Биринчи эми сага бул 5'tin даражасы деген жазууну чыгарып берет. Андан кийин сен айтасың аны чыгар деп. 5'tin даражасы канча болсо ошону чыгарып берет. Энд көрөлү. 5'tin даражасы 25. Мынакей программа өзү көбөйтүп чыгарып берди. 5'ти 5'ке көбөйтүп барабар 25 деп чыгарып берди. Бул жерге мындай кылып жазсак да болот экен. 5'tin даражасы a барабар мынакей 5'tin даражасы a барабар 25. Анын жазбай койсок деле болот экен. Эми дагы кандай? Мисал үчүн бул жерге дагы башка мисал жазып көрөлү. b барабар 10'дун даражасы s барабар a плюс b. Мынакей биринчи программа 5'ти даражага көтөрөт. Андан кийин плюс бул жерде биринчи a дегенибиз 5'tin даражасы. 5'tin даражасы канча болсо ошону чыгарып жазат бул жерге. Биринчи көтөрүп алат. 25. Бул жерге 25'ти жазат. 10'ду даражага көтөрөт. Плюс 100. 10'дун даражасы 10'ду даражага көтөрүп 100. 25 плюс 100. 125 деген жыйынтыкты чыгарыш керек бизге. Ал үчүн бул жерге аны эмес, балким сыны чыгар дейбиз. Суммасыны. Текшерип көрөлү. 5'tin даражасы 125. Жок, 5'tin эмес. Бул жерге башка жазабыз. a плюс b'нын даражасы десек туура болот экен. Текшерип көрөлү. a плюс b'нын даражасы 125. Мынакей туура иштеди. Энди дагы эми бир мисал алып иштеп көрөлү. Мисал үчүн мен бул жерде даярдап койдум. Геронанын формуласы. Бул кандай чыгарылат? Бул деген 3 бурчтукту
формула менен чыгарып берет. A, B, S misal үчүн. Биринчи ушул формуланы карасак, мисал үчүн A, B, S үч бурчтук сызып алуу керек. Биз A'ны 5 дейли, B 6 сантиметр, A 5 сантиметр, мисал үчүн A 5 сантиметр, B 6 сантиметр, S 7 сантиметр. Ушундай кылып киргизип алсак биз формулага, бул формула менен иштейбиз. Биринчи P барабар 5 плюс 6 плюс 7. Мунун суммасын 2ге бөлөбүз. Мисал үчүн 5 плюс 6 11 плюс 7 18. 18'di эми 2ге бөлөбүз. Бөлүү 2. 9'dan 18. Демек жыйынтыгы 9 чыкты. 9'ду жаздык бул жерге. Эми жыйынтыгын, ошол жыйынтыгын кийинки формулага коюп чыгарабыз. Кийинки формулабыз кайсы эле? Кийинки формула бул формула. S барабар жана айтып кеткендей, жана бул жакта көрсөтпөдүкпү? SQR бул тамыр ичинде дегенди ушул SQR менен жазабыз. Ошол азыр эми керек болуп турат. S барабар SQR P көбөйтүү каша ичинде P минус A, P минус B, P минус S. Ушул формула Гиронун формуласы. Бул үч бурчтуктун аянтын чыгарып берет бизге. Бул үч бурчтук канчалык аянтта экенин чыгарып берет. Кийинки формуланы иштеп көрөлү. Бул жерде S барабар тамыр ичинде S барабар тамыр ичинде 9. Бул жерде P'быз эми бүтүн 9. P'быз чыгарып алдык, демек 9. P'лардын ордуна 9'ду коюп чыгабыз. Мынакей. 9 көбөйтүү каша ичинде 9 минус 5 көбөйтүү, бул жер көбөйтүү болуп эсептелинет, билесиңер. 9 минус 6 көбөйтүү каша ичинде 9 минус 7 барабар. Кантип иштейбиз муну? Өзүңөр жакшы билесиңер. Биринчи 9'дан 5 кемитебиз. 9 минус 5 4. Мындай кемитип койсок деле болот. 9 минус 6 3. 3. Бул жер көбөйтүү. Андан кийин көбөйтүү 9 минус 7 2.
9'du, то есть 4'tü 3'e көбөйтөбүз. 12, 12'ni 2'ye көбөйтөбүз. 24. Жыйынтыгы 9 көбөйтүү, мынакей 9 көбөйтүү, тамыр ичинде 9 көбөйтүү 24. Жыйынтыгы 24 болду. 24'tü бул жерге жазабыз. Барабар дагы барабар. Эми 9 көбөйтүү 24. Бизге калькулятор керек. 9'ду көбөйтөбүз 24'кө. Барабар 216 дейт. 216 текшерели. Тамыр ичинде 216. Эми тамырдан чыгарсак 14,7 экен. Муну да текшерип көрөлү. 14,7'ни тамыр ичинен чыгаруу үчүн көбөйтөбүз. 14,7'ге көбөйтсөк тамыр ичиндеги сан чыгат. Мисал үчүн 216,9. 0,9. Негизинен туура 216. 216'нан 14,7 келип чыгат экен. Жакындаштырылган 14,7. Эми программага ушуну кантип салабыз? Программага ушул Геронан формуласын кантип киргизебиз? Кантип программа жазабыз? Мынакей биринчи экран тазала, андан кийин input, бул киргизүү программасы. 3 бурчтуктун А жагын киргиз. А барабар деп койсоң А барабар, андан кийин сен өзүң сан бердиң. Ошондой эле Б жагын киргиз. Б барабар Б. Андан кийин 3 бурчтуктун С жагын киргиз. С барабар С. Кийинки формуланы жазабыз. Бизде П дегенибиз барабар А плюс Б плюс С бөлүнгөн, жыйынтыгы бөлүнгөн 2. Андан кийинки S барабар S square. S square бул мынау тамыр ичинде дегенди S square деп жазсак, бардык тамыр ичин, бардыгына монун бардыгына тиешелүү болот. S square каша ачылып атат. Каша ачылып ичинде булар жазылып атат. Мынакей S square тамыр ичинде деген S square каша ачылып А жазылып атат. А ичинде жазылып атат. Ошон үчүн кийин input жообу 3 бурчтуктун аянты барабар S барабар S'ти чыгарып берет бул жерге. Канча болсо. Ушуну программага иштеп көрөлү. Бул тура берсин. Дагы мына жерде мындай кылсак, Enter. Endi деп жазсак, мунун ичинде жаза турган программалар не болсо дагы ушул endi деген жерге чейин гана программа окуйт. Андан кийинкисин окубайт. Бул жагын окубайт. Себеби биз программа бүттү деп бул жерде буйрук берип атабыз. Ушинтип деле жазып алсак болот. Биринчи
input emne 3 burçtuktun 3 burçtuktun A жагын киргиз. 3 бурчтуктун А жагын киргиз. Inputка дайым ушундай бир сан, бир тамга беришибиз керек. Андан кийин input үч бурчтуктун Б жагын киргиз. Муну Б деп алайлы. Үчүнчү input үч бурчтуктун С жагын киргиз. С деп алайлы. Эми бул жерге формуланы жазуубуз керек. Мынакей формула. P барабар кошачабыз А плюс Б плюс С. Каша жабып, аны бөл 2-ге. Барабар. Андан кийинки формуланы жазабыз. Ал С барабар square. Square'ди чоң тамгы менен жазабыз. Square каша ачабыз. P көйтөбүз. Каша ичинде P минус А. Каша жабабыз. Көйтүү. Каша ичинде P минус Б. Кашаны жабабыз. Көйтүү. Каша ичинде P минус С. Кашаны жабабыз. Бул жерде көңүл бурсаңар, square деп каша ачып атабыз. Биринчи каша. Андан кийин бул каша ачылды, кайра жабылды. Каша ачылды, кайра жабылды. Ачылды, жабылды. Мисал үчүн мындай кылып алсак. Бул жерде ачылды, жабылды, ачылды, жабылды, ачылды, жабылды. Бул жерде ачылды, бирок жабыла элек. Муну деле ушул жерде жабышыбыз керек. Эң акырында. Бул жерге жабышыбыз керек. Ошон үчүн 2 каша болуп калат бул жерде. Жабабыз. Андан кийин print чыгармага жообун чыгар. Жообу
Үч бурчтуктун аянты барабар кайсыга? Үч бурчтуктун аянты барабар эмнеге? S барабар ошол жыйынтыгы бул жерге чыгат. Ал үчүн жабабыз S'ти. Менимче түшүнүктүү эле болду окшойт деп ойлойм. Бир программаны иштетип көрөлү. Үч бурчтуктун А жагын киргиз. Бизде Аны 5 деп алдык. 5. Б'ны 6, S'ны 7. Ошону киргизип иштеп көрөлү. Аны киргиз. А 5. Үч бурчтуктун Б жагын киргиз. Б жагы 6. Үч бурчтуктун С жагын киргиз. С жагы 7. Жыйынтыгын көрөлү. Жобу үч бурчтуктун аянты барабар С барабар 14,69. Бул 14,5тен жогору болгон үчүн жакындаштырылган 7 деп жазып алсак болот. Өзүңөр жакшы билесиңер. Биздин жооп деле бул жакта мынакей. Çoğu 14,7 kvadrat santimetre. Ушул көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Дагы да кызыктуу кылып өткөнгө аракет кылалы. Силер да подписаться эткиле жана лайк баскыла. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат.